Жана быйыл ушул кырдаал ушундай болуп калды, анан мектеп окуучулары мектепке да бара албай калды. Билим берүү министрлиги тарабынан акыркы коңгуроо аземи онлайн түрүндө өтүүсүнө чечим кабыл алды. Бул канчалык түрдө реалдуу болушу мүмкүн деп. Себеби көбүнө эле кызык кандай өтөт экен депчи. Эми акыркы коңгуроого такыр тыюу салынган өткөрүш боюнча. Себеби ал жерде окуучулар чогултканга мүмкүн эмес. Бирок ошол жерде мыкты окуган окуучулар бар. Жетишпеш жакшы. Мыкты иштеген мугалимдер бар. Ата-энелер бар. Ушуларды дагы биз ошол атын атап сакчы сүйнөт дегенде ошол жерде атын атап жакшы окуган окуучулар белгилеп коюшубуз керек. Такыр эле болбой калса, бүткөнү деле билинбей калат. Ошон үчүн онлайн режиминде болгондо биз ошол жерден онлайнда ошо окуучулардын бар жогу менен байланышат. Ошолордун арасынан жакшы иштеген мугалимдерди эмгегин баалашыбыз керек. Мыкты окуган окуучулардын олимпиада жетишкен окуучулар бар. Ошолордун эмгектерин баалап, кичине болсо дагы ошо ата-энелер болсо дагы билип калыш керек да. Ошон үчүн бул онлайн режиминдегинин негизги максаты ушул жетишкендик ийгиликтерди анан кийин окуучулардын келечекке карата каалоо тилектерин бири-бирине айткан, мугалимдердин айткан тилектерин, ата-энелердин тилектери болот. Ошолордун бар жогун угуп, өздөрүнчө бир бул дагы кубаныч да. Бизде кийин соңку бүткөндө биз онлайн бүткөнбүз дегендей бар жогун даярдап. Өлкөдө эпидемиологиялык кырдаал турукташып калса, 1-июндан тарта бала бакчаларында иштөөсү күтүлүүдө да. Бул боюнча даярдыктар кандай өзгөрүүлөр болот? Канчалык ушу жаш балдардын коопсуздугу сакталат? Кепилдик барбы? Эми жаш балдарды бул дагы муктаждыктан келип чыгып атат да. Азыр жумушта иштегендер бар, милициялар бар, врачтар бар. Үйүндө азыр балдарын карагыңыз ким жок, садиктер жабылганга байланыштуу ошолордон нааразычылыктар бар. Эми буларды кайрадан садик иштетиш үчүн кимге өтө муктаж болсо ошолорго гана ачылышы мүмкүн. Эгерде мындай жалпы эч ким ачпайт аны. Болсо бир садиктен бир группа же болсо подгруппа болушу мүмкүн. 12-13 адамга чейин эле болушу мүмкүн. Алар дагы ошол кире беришинде күндө дезинфекциядан өткөрүп, колдорун неме кылып, антисептиктер менен ачтып киргизип кайра чыгарып туруш керек. Бул боюнча азыр толук чечим чыгып, мындай кабыл алынсын деген буйрук келди бизге. Эгерде андай боло турган болсо, биз март ичи бардык мектептерди, садиктерди дезинфекциялаганбыз. Барды. Демек ачылуусу толук болушу мүмкүн. Эгерде ачыла турган болсо, садиктер деле даяр. Сиздер тараптан бардык иш-чаралар өткөрүлдү, даяр. Даяр болгон. Эгерде дагы ачылат дей турган болсо, дагы иш-чараны дезинфекцияны өткөрүп кое беребиз. Анын дезинфекционный каражаттардын бар жогу мектептерде, садиктерде бар. Анан быйыл шаардык билим берүү башкармалыгы жетексиз убактынча азырынча сиз милдетин аткарып турасыз. Бирок ошол учурда милдетке байланыштуу бул орунга, вакант орунга убагында жылып калды. Эми алардын талапкерлигинде сиз да көрсөтүлүп атасыз. Кандай алдыда өзүңүздүн пландарыңыз ушул билим берүү тармагын шаардагы жакшыртуу боюнча, кемчиликтерди жоюу канчалык азыркы кырдаал көрсөтүп аткандай жаңы бир күтүлбөгөн кырдаалдарга канчалык билим берүү тармагын жакшырта аласыз? Ушундай өзүңүздүн жеке бир позицияңыз боюнча. Мурунтан келе аткан билим берүүнүн сапаты да бизде эң негизгиси эле сапатта турат. Андан кийин ошол мугалимдердин кесиптик чеберчилиги турат бу жерде. Мен 97-жылы ушул билим сапатын анда областык мугалимдердин билим өркүндөтүү институтунда иштечү элем. Окуучулардын билим сапатын мониторингин иштеп чыктым эле ошондо. Ошол мониторинг иштеп чыккандан кийин ошону ишке киргизиш үчүн ар бир окуучудан текшерүү иштерин алып көрүш керек эле да, канчалык деңгээлде өзгөрүп жүрдү. Конкреттүү бир кадам барбы? Реалдуу өзгөрүш? Ошондо кандайдыр бир өзгөрүш болгонун мугалимдин гана баасы менен чыгып келген. Же болбосо чейректен чейрекке салыштырылып келген. Мына чейректе окуучу, мугалимдин эмгегинин
акыбети канчалык болуп атат. Ошол боюнча мониторинг жок болчу. Ушулардын бар жогун мына бизде 2017 жылдан баштап туруп ушуну ишке киргиздик. Азыр эми жанагы окуучулардан тест алып туруп эле жана неме менен мына телефон менен эле бааларын чыгарып коюп атат. Ушуга жетиштик биз азыр. Эми ушулардын тест эмес, дагы бир кандай контролдук иштерди алып, ушулар аркылуу окуучунун сүйлөп эдестерин тактап туруп, канчалык деңгээлде биз окуучуну өнүктүрүп атабыз. Былтыркыга караганда быйыл. Ошону жылдын башында канчалык деңгээлде эле, жылдын этегинде канчалык бала өнүктү. Жана айрым массалык маалымат каражаттарында ушул жасалма аттестат боюнча дагы чогулгандуу материалдар чыкканда, бул канчалык чындыкка дал келет? Анын быйылкы жыл окуу жылынын эсебинде мындай өчүрүштөр кеткен жокпу? Эми жасалма аттестат дегенде аттестат эч ким жасай албайт азыр. Аттестатка заявка бергенде баардык данныйлар барлат дагы ошол аттестатка жазылып туруп келет, бияктан баалар гана коюлат. Азыр эми бааларды дагы эгерде ведомоство түзүп туруп жөнөтүп турган болсоң, типографиядан бааларын да коюп берет. Ал мурункудай аттестаттарды өзү кол менен жазып алыш деген жок азыр. Мына 2005 жылдан, 2000 жылдан аттестаттарды 2007 жылдан баштап туруп 9000 бөлүктөрдүн жасалма деген уже токтогон. Бирок айрым окуучуларды мына сырттан билим берүү боюнча мектептерде окуган окуучуларды каттап алган фактылар бар эле. 13-14 жылдарда бул боюнча да катуу иш аракеттер жүргүзүлүп, ошол токтотулган. Эми азыр экинчи жагы бар. Мугалимдердин өздөрү дагы аны жеке директор өзү эч качан жасай албайт. Бул жерде 6дан мугалим ошол заявка берилген заявкага карап таанышып чыгып туруп кол коюп чыгат. Ошол айрым комиссия тараптан дагы ушундай бир өзара сүйлөшүүлөр болушу мүмкүн деген болжолдор бар. Сүйлөшүүлөр болушу мүмкүн дегенде дагы ошол 5 адамга биз эми 1 адамга ишенбей коюшубуз мүмкүн. 2 адамга дагы чала ишенип калып сүйлөшүп алат деп 5 адам же 6 адам кол койгондон кийин уже 6 адамга ишениш керек. Анан мектептерде акча каражатын чогултуу иш-чаралары өткөрүлбөйт. Акча каражаты боюнча кечээ мен онлайн жыйын өткөздүм. Биз жетекчилер менен бар жогуна катуу талапты койдум. Акча каражатын жыйноо боюнча эч кандай маселе болбосун. Себеби бизде мына Майншудан чыкты кечээ ушул маселелер боюнча зам министр өзү чыгып атат, министрдин өзү чыгып ушундай азыр мындай мезгилде дагы акча бер деп туруп мектептерди кыйнабагыла деген сөздөр болуп атат. Биз дагы ошону кечээ директорлордун бар жогуна ушул маселелер боюнча суроону койдук, эч кандай акча жыйнабаш. Анан кийин биз тендерди жарыяладык. Уже ремонтко бөлүнө турган сыр актардын немелерин ким доставка кылып берет. Ошолор чечилип калса мектептерге уруксат берилет. Олар уже ремонттарды баштайт.